Улуу табийиндердин бири Хасан аль-Басринин таңкалыштуу жана пайдалуу окуяларынан. Бир күнү имам Хасан аль-Басриге, Аллах ага ырайым кылсын, өз кедейчилигине арызданган адам келди. Ал ага Аллахтан кечирим сура, күнөөлөрүңө тооба кыл деди. Андан кийин башка адам келип, тукумсуздуктун айынан балдары жоктугуна арызданды. Имам ага дагы Аллахтан кечирим сура деди. Жана үчүнчү киши келип, кургактыктын айынан бакчасы суулуп атканын айтты. Имам ага Аллахтан кечирим сура деп жооп берди. Ошондо отургандардын бири: "Сага ким келбесин, Аллахтан кечирим сура дей бердиң?" деп сурады эле Хасан аль-Басри: "Мен Куранга эч нерсе кошкон жокмун" деди да кийинки аятты окуду. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Нух айтат: "Анан мен аларга мындай дедим: Роббиңерден кечирим сурагыла. Ал чынында кечиримдүү. Силерге асмандан себелеген жамгыр жиберет. Жан дүйнө мүлк, перзенттер менен кубаттап, бак бостондорду жана соолубас дарыяларды берет." Нух сүрөсү 10-12 аяттар. Ошондуктан аалымдар мындай кеңештерди берет. Кимде ким өз иштеринде алсыздык, кыйынчылык байкаса, истигфар жасап, Аллахтан көп кечирим сурасын. Үстүдөгү аяттардан алынган түшүнүктөрдөн болсо, тооба кылуу жана кечирим суроо көптөгөн Аллахтын берекелерине себеп болот. А кайдыгерлик менен Аллахка моюн сунбастык тескерисинче анын берекелерин азайтып, алардан алыстатат.